Biz айта турган маселе башка мамлекеттерди же башка спортсмендерди башка чет мамлекеттерден карабастан өзүбүздүн эле Кыргызстандагы спортчуларды карап көрөлү. Дал ушул Кыргыздын канында башка адамдардан, башка мамлекеттерден өзгөчө болгон балбандык жактан, күч жагынан эң алдыда. Бизге каныбызга дал ушул эң чоң берилген неамат бизге өтө сүймөнчүлүктө. Карап көрөлү, дүйнөлүк көчмөндөр ойнолунан эң мыкты деп аталган Нурбек байкебиз дагы балбанчылык бел курчоо кыргыз күрөшүнөн ал эми көкбөрүдөн биз карасак Манас Ниязов, ал эми күрөш жагынан карасак Акжол Махмутов, Жоламан Шашиев, булардын бардыгы жаш болсо дагы Кыргызстандын атын башкага таанытып келет. Аны менен эле бирге алар ислам динин дагы жакшы карманып, бүгүнкү деңгээлде бардык Алланы тааныйт. Дал ушу тааныгандыгынан Алланын эстегени себебинен бардык жаштардын жүрөгүндөн орун алып, башка жаштарга үлгү берет. Биз дагы балдар дагы сыймактанабыз, ачыр элек сандыкта бычылбаган кундуз бар дегендей, биздин институтта дагы буга чейин бияка келиштен мурда күрөш жаатынан дагы алдыда Ысык-Көлдүн балыкчынын чемпиондору балдары бар. Жана ошондой эле күрөшүп, көптөгөн соревнованияларга катышып, ийгилик жараткан балдар дагы күрөш боюнча бар. Биз дагы дал ушул бир жакта бүткөндөн кийин Алла Таала бизге берген неамат, ден соолугубузду чыңдаш үчүн мамлекетибизди бир жеңден кол, бир жакадан баш чыгарып, жаштарга, башкаларга, өзүнүн кийинки буунга үлгү болуш үчүн биз дагы ошо спорт жагын тандайбыз. Бул спорт Кыргызда ушундай бир жакшы сөз бар, өмүр булагы дейт. Биз өмүрүбүздүн ушундай бир жакшы болгушубуз келсе, ден соолугубуздун чың болгубуз келсе, анда биз спортсмен машыгыбыз керек экен. Биз дагы анын ичинен мен өзүм дагы оюм, бул жерде бүткөндөн кийин дагы өзүм анын ичинен спорттун ичинен греко-рим күрөшү боюнча дагы өзүмдүн ден соолугумду чыңдаш үчүн Кыргызстанды таанып башка мамлекетте күрөшө албасам дагы өзүм үчүн, өзүм ден соолугумду чыңдап, өзүмдү коргош үчүн, өзүмдүн үй бүлөмдү, өзүмдүн ден соолугум чың болуш үчүн ошол спортту тандамакмын.